Актеректе мындай эң калган үйлөр ондоп саналат. Буга акыркы 4 жылдан бери айылга келген селдин кесепети себеп болгон экен. Сел улам турактарды жарактан чыгара бергендиктен алар өлкөнүн башка коопсуз аймактарына көчүп кетишкен. Алдыда Баткендин Лейлик районундагы үй жайын таштап кеткен экологиялык мигранттар тууралуу кеп калабыз. Сауыраған, Самыған үйі 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 үйдің иесі жоқ азыр жерде. Бары жағара көшіп кеткен. Үйүбүз болбосо элдин баары көчүп кетип атат. Айылда эч ким калбады. Ар жерде эле жашоо болуп калды азыр. Ата жеринде эле жашайын дегендер гана калганда бетте. Баарыбыз эле көчүп кете берсек, ким коргойт дейт эл журтубузду. Сементке дагы акча кетет. Акчанан көрө арзан жана сапаттуу деп мынаны куруп атабыз. Бұл мен ауам үйі болчу. Бұл үй. Бұл жерде баня, скалаты болған бұл жерде, тұрған жерімізде. Зарлыкбек Айбашевдин агасынын үйү Актерек айылындагы сел алып кеткен 20-дан ашык турак жайдын бири. Бул үйдүн урандысы турган жерде 3 жыл мурун эле коломтодо от күйүп, бир бүлө балдары менен очор бачар турмуш кечирип жаткан эле. 20 күндө 3 жол сел келген, 3-өөдөн бир маршрут менен келген да сел. Бул жактан. Келген ар бир сайдан түшкөн да, Актеректе 4-5 сайдан түшкөн. Биринчисинде тазалады мамлекет тарабынан, МЧСтен, мэриянын погрузчиктерин алып келип тазалады. Кийин карашкан жок. Селоходду шакырды ачып берди. Селоходдон кийинки окулам шуларда барып огороддорду басып калды. Жарактан чыккандан кийин оом жашар жери жок. Көчүп кетти, бар нерсесин сатты, техникалары бар деп сатып. Сонымен шаарга барып жайланды. Жер калды. Не болот эми бул жерде? Дагы түздөп ушундай. Жер түздүшкө эч шарт жок. Сел келип атат. Дагы кайра сел келип калышы мүмкүн. Бунусу меники. Меникине да кирген. Талкалап атыр. Талкалап атыр. Талкалаган эмес, жөн суу кирген меникиге. Бул жер жашаганга болбойт азыр деле. Бул жерде кухня болчу, кухняны жууп кеткен. Бул оом кухнясы. Кошуна болгонбуз. МЧС сноска сурады, мен сноска бербедим. 50 жашка чейин 50ге кирип зорго салдым. Кайра дагы мындай үй сала аламбы, сала албаймбы деп. Ошону менен калган сностон. Сноска берилбеген үйлөргө жардам бербейт экен. Эч кандай жардам берген жок. Сноска берилген үйлөргө мамлекет тарабынан бүргөндүдөн жай берген. Акчалай дагы кичине жардам берди аларга. 3-4 жолу. Актеректе ондогон үй бүлө аргасыз журт которуп, башка аймактарга кетүүгө мажбур болгон. Улам сел каптай берип,
Бул турак үйлөрдө жашоого мүмкүн болбой калганда гана айрымдар ата конушун таштап кетишти дейт Зарлыкбек. Өзү болсо айылдын башка бөлүгүндө жайгашкан энесинин үйүндө күн кечирүүдө. Ал ээн калган кошуналардын үйлөрүн көрсөтүп берди. Бул үй Турдиев Курбанбектин үйү. Жылалың селкегенде 20 күн ичинде 3 жолу келген. Көпчүлүк болуп илгерчилик тазаладык. Тазалап 3-4 күндөн жашап, кайра келе бергенден анан шаарга кеткен, кол шилтеп шуну менен. Жашаганга болбойт, мына урап кала турган состоянияда турат. Малкана болуп калды мына. Биринчисинде кандай? Биринчиси барын деле ушинтип кирген. Көпчүлүк ашар жолу менен тазалап көрдүк. Кийин дагы кайра келе бергенден кийин таштап кетти баары. Малкана болуп калды азыр. Малды деле басып калат. Алды жагы деле таштап берген үйдүн. Өзүнчө айыл болчу, көчөсү менен сел келгенден кийин көчөсү дагы жок болду. Жашоочуларды баары көчүп кетишти. Шаарга. Курбанбек, Нурканбек, Тынарбектин үйү бул. Акылованын үйү, Саураванын, Самованын үйү. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 үйдүн ээси жок азыр жерде. Баары шаарга көчүп кеткен. Үйлөр кароосуз. Шакал басып, сел кирип жатат, малкана болуп. Эми булар келбейт го. Ушул үйдөн урап жок болот бул үйлөр. Актеректи таштап көчүп кеткендер акыркы жылдары көп катталды. Бул канчага созуларын эч ким айта албайт. Селдин кесепетинен соңку 4 жылда эле айылдан 30га жакын үй бүлө көчүп кетти дейт айылдагылар. Үйүн сел алгандан сырткары дыйкачылык, мал кармоого болбой калгандыгын айтып көчүп кеткендер бар. Сел менен кошо тоодон агып келген кум шагыл, арыктардын нугун бууп, дыйканчылык кылууга оор болуп калган. Айылда калган элге деле кыйын. Алма терейин десе алмасы жок, түшүм жок, эч кандай. Суу жок болгондон кийин баары жок болот экен. Бул жак бакты атам өздөштүрүп тиги 3 тууганыбызга бөлүп берген эди, үчөөбүз өзү. Азыр суу жок, мына куруп калды, бүт жок. Теректер да куруп жатат, алмалар да куруп жатат. Сууга айылдын эли кайра эле аракет кылып атат, бирок болбой атат. Суу азайгандыгына байланыштуубу, элге толук кандуу суу жетпей атат. Атам 85'e кирип өттүлөр, мындай сел көргөн эмесмин дейттер. Мурда сел болгондо салбайт элек да, мурда сел болгон эмес, ошо эле үстү жакшы эле көгөрүп турган, бияк деле көгөрүп турган бактын асты бак. Айылдан көчүп кеткендердин арасында мектептин мурдагы директору, айылдагы жалгыз механизатор, мечиттин имамы да бар. Актеректе ээн калып, эшигин кулпу кайтырган үйлөр бир топ.
Зарлыкбек Айбашевдин үйүн сел 3 жыл мурун жарактан чыгарганда 4 баласы менен айылдын башка тарабындагы атасынын үйүнө көчүп келген. Былтыр атасынан көз өтүптүр. Бултан Бишкекте жашаган энисине тийиштүү. Бирок анын деле айылга кайтып келиши арсар дейт ал. Айылдын элине эмне кармап турганын ким билет, эми мен ата жайымда эле таштап кете албай отурам. Бир туугандарым шаарга көчүп кеткен. Жашоо кыйындай баштады. Эч кандай киреше жок. Көчүп кетейик десе какайын барабыз, үйүбүз болбосо элдин баары көчүп кетип атат. Айылда эч ким калбады. Ар жерде эле жашоо болуп калды азыр. Качканга үзгөрүп ошага тамга чыгып калдык да. Үстүнө ошага аны качып менен кылып калдык да. Манайта машинанын фортерим бар эди, жеңилдеги машинам бар эле да. Зорго алып качканга үргүрүп калдым да. Биринчи манайт башталды да. Четтен бузула баштады да. Кеңешбек Шүкөровдун үйү акыркы 3 жылда 10дон ашык селге кабылды. Адеп башында үйүн оңдоп түзөп жашап келген. Соңку жолу сел анын үйүн биретоло кыйратып кеткен. Көрүп турганда мынау подвалда, мынау ошо подвал. Мына экинчи этажын башталышы бул. Мына бияк өзүндай чуңкур. Бияк толуп көтөрүлүп калды ошо. Ана карасаң 4 метр да ошо азыр. Жайты бетону? Бетон. Астыга 1 метр киргизгенмин. Ушинтип карасаң, мына коңшунукуну басты. Меникини мындай болуп жатады ошо. Мына дагы бир үй бар эле. Байкем үй бар эле, аны дагы басып калды. Мындай эле кылып азыр неме кылып жатады. Селде шагал көмүп калганда Samsung трактор менен чукулатканда ошондо отундан башка эч нерсе жарабай калды. Жок енді отун болсун деп. Кадеп отун болот да, турмушка керек да. Калгандары мына шипрлар дагы сынды, башка дагы мен болду. Эми сыныгыны отдельный, кичине бүтүндөрүн отдельный тизип коюп, бардыгын жаңыдан бүтүрүп атабыз да. Өкмөт Кеңешбек Шүкөровго селден жабыркаган үйүн тикелеш үчүн 1 миллион сом кенемте берген. Ал айылдын башка тарабынан жер тилкесин сатып алып, үй салууда. Кыш кырауга чейин көчүп кирсем деп керелден кечке курулуш менен алек. Енді мана ушундай аделкалар калды. Бүтүрсөм, мындан бияга гипсокардан урам, обшивка кылам, ушу менен бүттү. Ылайды уруп аткан кышык болсун, суук буук жакшы болот да, мындай немелери качествосы жакшы болот. Ошон үчүн ушинтип каркас токуп аргиде кылып атам да. Биразын бүтүп калган кезде бияктан. Мына мисалы үчүн мына бир үйдү мына ушинтип бүтүрдүм мына. Мына. Конок үй окшойт. Бул конок үйлөр булар. Конок үйлөр. Аз пока мына үйдү Мен ачайын. үйдү бүтүрүп койдум ой. Бияка жашаса болот. Жашаса болот. Жашап атасыздар уже. Жашап атабыз. Эметкенге кечинде жатканга. Кечинде жатканга. Биякта качан бүтөсүң булар? Иншалла энди бир 15-20 күндүн ичинде бүтүрөм, Кудай кааласа иншалла. Өзүңүз эле иштедиңиз? Өзүм эле, балам экөөбүз. Анча-мынча туугандар келет жардамга, ашарга.
сел келгенден кейін эле сразу эле 5-6 сааттан кейін эле МЧС'ин балдары алып келип эмне кылып берди. Токуп берди. Анан неме кылды. Ишете жашап атабыз. Жүргүлө. Эмне экен бул чатыр? Çadır военный çadır жакшы. Уже жашообуз ошо. Эске условияларды кылып алдык өзүбүз. Манатып үйдө шаяктарды тизеп, холодильниктерди коюп, үйдөгү холодильниктерди. Ошо асын өзүм колдоп алдым. Çadırdan şatına da көндүк. Өтө ысык да ысык болот экен. Эртең менен кечинде суук болот. Эми мажбурбуз да. Бирөөнүн үйгө барып 2-3 күн жашасаң, 3-үнчү күнү отура албайсың, кеңири жатып тура албайсың. Күн суутукча кириш керек. 1-2 комнат болсо да бүтүрүп кирип жашаш керек. Башка айла жок. Наракка түштө. Фундаментке мушат этет. Бияга түштөсөң да болот, бияга. Неме? Яны лехни саклабыз дейми? Лелек менен Баткенди байланыштырган негизги кан жолдун боюндагы ак теректе келечек кандай болорун болжош кыйын. Бирок айылдагылар көчүп кеткен жердештери кайра кайтып келерине бекем ишенишет. Жалаң бите кой, ата жеримди сактап калайын, ата жеримде эле жашайын дегендер гана калганда бетте. Калганын баарын мисалы шаарга барып иштегендер иштеп атат, ошол жакта жашагандар жашап атат. Балдарыма дагы анча-мунчаларга дагы бирге иштеген балдарга дагы айтам, койгула. Баарыбыз эле көчүп кете берсек, ким коргойт бетти, эл журтубузду. Өзüm 2000 yıldan beri Şaktı'da işleyim. Sürüktü'de, buna özümün aile hükümetinde Karaaltın degen nemede jeke Oso'da işledim. Al yerde 10 yıl işledim. Sürüktü'de 15 yıl işledim. Başta. Anan şu jakşı niyetlermenen narjakты үйдү saldım edi, heykeltaş kılıp saldım öyle. Toy kılıp. Endi bir kızımdı, bir oğlumdu. Şu үйдө бүтүrdüm edi. Endi muna үйdү salып atam. Jakşı niyetlermenen. Baldarımdı, nevrelerge toy kılam. Baldarım daha 2 balam, munanı da üyleş gerek, Xudo kalasa inşallah. Katarıp atat bu dağı. Xudo kalasa şu үйdө meme kılabız da. Toylarda kılabız. Jakşı günдөр ötközöbüz inşallah. Şu niyet menen үйdү salып atabız. Орто жашка чыгып калган учурда жер которуп, ата конушун таштап кетүү, башка жерге барып орун очок алуу оңой эмес. Өзгөчө кыргыз коомунда. Актеректен көчкөндөрдүн көбү чүй бооруна келишкен. Алардын бири Жыргалбек Момунов 3 жыл мурун көчүп келиптир. Ал азыр Бишкектеги автоунаа оңдочу жайлардын биринде иштеп жатат. Ошондо үй жарабай калып, акам үйдө 2 күн турдум, 5 балам бар да. Ошого анан эмне кылышын билбей келе берген бул жерде. Келип 2021-жылы Белотто бала чакам менен квартирада турдум. Өзүм биякта иштейм, бала чакам ошол жакта жашап. Ошо 1 жылдан кийин өзүбүз кичине тыйынтып кылып жер алып, азыр үй салганбыз мына бул жерде. Негизи мен айылда имам элем. 13 жылдан көп болду мен имам болгоныма. Бирок үй жай болбой калды. Бала чака багыш керек эми. Имамдарга деле негизи айлык жок, мамлекет тараптанчы. Ошого анан элден суранып, ордума башка бирөөнү коюп келе бергем. Ошондон бери ушул жерде 3 жыл 4 жыл болуп калды. Ушул жерде келгенден эле ушул бирөөнүн колунда иштеп жатабыз. Жыргалбек Момунов Бишкектин четиндеги конуштардын бирине чакан үй курган. Алгач бирөөнүн үйүн ижарага алып жашаган. Кийин жер сатып алып жаңы жашоо баштаган. Ошо келгенден эле өзү сол Баткенде дарактын арасында жүргөн бала чака
кыйналат экен бул жерге күлчөлгө келгендей эле болуп кыйналып акырын кичине дарак кылып кичине сая болсун кичине тазараак погода болсун депчи ушинтип эмгек кылып колдон келген. Өзүбүздө айыл жеринде жакшы болот, шаптоолучу. Бул жерлерди карадым. Шаарды карасам шаптоолуу, анан алмурут, кокон келас. Анан негизи бул жерде жүзүм жакшы болот экен. Мына жүзүмдү кышка даярдап кичине ороп койдук. Бул жерде суу катуураак болот экен айылга карагандачы, Баткенге караганда. Үшүгүрүп кетпесин деп жүзүмдөрдү ороп койдук. Мал кармаян десең бул жерде батпайт. Негизи мал чарбачылыгы болсо дагы жакшы болмок. Чекереке болгондо, мал чарбачылык болгондо дагы жакшы болмок. Бул тоок келгенче келип эле дарак кылсак, бул дарак бул сар тупурак көгөрбөйт экен да. Ошого кичине тоок кылып, ошо тооктун көңүнү ушул дарактарга пайдаланып, химия колдонбоек депчи. Балдар тазараак неме жесин деп, мөбө жешин деп ушуну неме кылып жатабыз. Тоокто ошон үчүн эле кармаганбыз негизи. Анын кыгы өтө пайдалуу экен да даракачы. Башка химия салбастан эле ушунун немеси менен эле азыр ушул 2 жылдык дарак ушулчу. Могул 2 жыл дегенде могул салды. Негизи дыйканчылык бул жерлерде жакшы болот экен. Дарак. Мына жаңы салынып аткан үйлөр барды, баягы Баткенде үй күйүп калган. Ошо тополоңдон коркуп качып келген туугандар ушул жердечи. Ошолор жашап атат. Сыч бул ушул селден бир гана ошол полный огородду таш басып калып, теректерим калган да. Ошону 1 жыл квартирада туруп, акырынан келип фундамент кылып бул жерге. Барып өлчөп келип, ошол 1 КАМАЗ кылып ушуну алып келгем. Селден ошол эле калды биздечи. Ошону алып келип өзүм сыч менен бүтүрдүк иншалла. Тууган урук бар, дос жар бар дегендей. Ошонун күчү менен манал шифрларды болсо достор жардам берди. Жыргалбек Момунов 2 жолу журт которуп, азыр башкала Бишкекте турмуш кечирүүдө. Ал дали болсо айылына кайтып баруу үмүтүнөн ажырай элек. Кел ушул жерге үй баштап үй бүткөндөн кийин бир күн жамгыр жаады да, катуу неме болуп жамгыр жааса балам айнекте туруп, ата бул жерде селкесе каяктан келет дейт да. Ошентип сурап атпайбы? Коруп калган балдар барычы. Селде үйдө калып кеткенбиз жаалык. Эптеп караса болбой атат. Акын документтерди алып эле, энемди алып 80деги энем бар. Ошону көтөрүп эле башка жака качтык. Документ менен эле калган баары калган. Үйдүн арты жагынан кирип, айнектерди сындырып, алды жагынан чыгып кетселчи. Кайра баргандан кийин ал жерге үй салышка эч бир возможность жок да. Бардыгы эле селара баа жок таш басып калган. Таштын арасында жашоо деле кыйын да. Бир башкараак жер, башка жерден бир коопсуз жерден жер берип, жер деле жок. Азыр көрдүңөр барып көргөн болсоңор, жаштар баары дашка чыгып кеткен да. Үйүнүн алдында бир огород жок. Дашка чыгып кетип, өздөрү болсо мигрант болуп далада жүрөт. Эми коопсуз жер болсо барып айылга жашаганга эмне жетсин? Негизи айылдын жашоосунда береке бар да. Айыл жашоосунда береке бар. Айылга барыш керек кайра эле. Кудай калса окуу, балдар окуп бүтсө, балдарды жайлап коюп барабыз айылга Кудай буйрса. Актеректе селден жабыркаган 25 үй бөлөгү Баткендин Ак Турпак айыл аймагынан жер бөлүнгөн. Бирок ал жака эч ким көчүп барган эмес. 21-жылдан бери 25 үй бөлөгү бүргөндөн жер берилген. Ал жерге элдер барган жок. Барып үй салышка мамлекеттен жер берилген. Ал жерге эч ким көчкөн жок. Себеби документ туура кылышы кыйын болгон да. Бул жолду мына Актерек айылда, биздин Актерек Лейлек айыл өкмөтүндө жер жок. Себеби жер жоктугуна байланыштуу жаштар бардыгы шаарга көчүп кетип жатат. Бул жол түрдө азыр мына Лейлек айыл өкмөтүнөн бир 3 гектар жер бар. Ол дагы мамлекеттен токтом чыккан. Эми Кудай кааласа ол жер дагы очурут менен берилет. 700 адам мына чыта кожолукта турат да, очурутта жер жок. Кезекте. Өкмөт селден коргонуу чараларын көрүү үчүн табигый кырсыктарды алдын алууга жыл сайын жергиликтүү бюджеттен каражат бөлөт. Буга айрым учурда эл аралык уюмдар да көмөктөшөт. Кызыл Ай коомунан 21-жылы 300 метр жерге селарага бетон, цемент, арматура берилди. Ол эл өздөрү куюп
мына цемент бетондорду өздөрү курган. А Кызылай коому цемент, бетон, арматура, опалубка, мыксык бардыгын алып берген да. Мына ушул селара курулуп, биылкы жылы көп жардам көрсөттү элге. Үйлөргө дагы кирген жок. Бул селараны тосмо кылып, көп жакшы иштерди кылды. Акыркы сел бул жакта келген. Улуу келгенине байланыштуу биринчи мына үйдү урду. Бул үйгө ашып, биз бул үйдү сел агызып кеткенден кийин наркы үйгө өттү. Наркы үйдү агызып менгенден кийин анан биз дагы коркуп калдык. Бул жактан биз жака ашып үйгө кирип кетеби деп. Ерматтын үйүдагы сел коркунучу бар деген тилкеде жашкан. Жамгыр жааган сайын кокту колоттон кыян жүрүп, тоо этегиндеги үйлөрдүн баарына коркунуч жаралат. Бул машина үйдөгү эле машина. Ата минип жүрүп, эскилип кетип, бузулгандан бияктан сел келип, маяга үйгө кетпесин деп, бияка алып чыгып, селарага зашта кылайык деп алып чыкканбыз. Цементке дагы акча кетет. Акчанан көрө арзан жана сапаттуу деп мынаны куруп атабыз. Ермат Актырек айылындагы аз сандагы жаштардын бири. Адатта айыл жеринде мектепте аяктары менен эле жаштар окуу же жумуш издеп шаарга калат. Ушинтип бир аз кой эчки кылып алганбыз. Эми ушинтип тирилик кылып атабыз. Атамдан калган трактор бар. Көлөмдө уну менен жер айдайбыз. Кышында ушинтип мал эчки кой кылып тирилик кылып атабыз. Кыргызстанда эгемендик жылдардан кийин турмуш шарттын оордугу, жумушсуздуктун айынан ички жана тышкы миграция күчөгөн болсо, соңку мезгилде табият кырсыктарынан, экологиялык себептерден улам жер которгондордун агымы пайда болду. Дүйнөлүк банктын эзилдөөсү боюнча 2050 жылга чейин Кыргызстанда 200 миңге жакын киши ушундай тагдырга дуушар болушу мүмкүн. Актырек болсо азыркы маалда ушундай көйгөйгө туш болгон алыскы айылдардын бири саналат. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык. Азаттыктын Данисте берүүсүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаттык.org сайтыбыздан, YouTube'дагы Азаттык медиа баракчабыздан, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрүңүз.